Беттеги тактарга жана брышка каршы маска. Назарыңыздарга бал менен миндаль маскасын сунуш кылабыз. Ал үчүн 3-5 дана миндал данеге 2 аш кашык сүт, 1 аш кашык бал керектелет. Миндалды ысык сууга салып бир аз убакыт коюп коебуз. Кийин анын кабыгын тазалап, майдалап, үстүнө сүт кошуп, муздаткычка 1 күн салып коесуз. 1 күндөн кийин аны алып, үстүнө бал жана крахмал кошуп аралаштырып маска жасайсыз. Даяр масканы бетиңизге сүйкөп 10 мүнөттөн кийин жууп салуу керек. Аталган маска беттеги брыштарды жана андагы тактарды кетиргенге жардам берет. Терини нымдаштыруучу маска. Бүгүн биз сиздер менен кургак терини нымдаштыруучу кышкы маска менен бөлүшөбүз. Алар үчүн бизге бадыраң жана каймак же сметана керектелет. Каймакта терини калыбына келтирүүчү майлар болсо, бадыраң болсо терини нымдаштырып, курамында пайдалуу минералдар бар. Даярдоо жолу: алгач бадыраңды 2ге бөлүп аласыз дагы, аны ортосуна бычак менен кырып, согун кошо чыгарып майдалап аласыз. Ага 1 чоң кашык каймак кошуп аралаштырасыз. Даяр масканы бетиңизге коюп 20 мүнөттөн кийин жууп салуу керек. Аталган маска кургак беттер үчүн кышкысын абдан пайдалуу жана терини агартуучу касиетке ээ. Бет терисин жашартуучу маска. Бардык эле аял заты өзүнө кам көрүп жаш көрүнгүсү келет эмеспи? А бирок жаш улгайган сайын биз кааласак жана каалабасак дагы бетибизге бырыш түшөт экен. Мындай шартта 25 жаш курактан өткөндөргө бет терисин жашартуучу масканы сунуш кылабыз. Ал үчүн бизге 3 чоң кашык алоэ ширеси, жумуртканын өзүнчө бөлүнгөн сарысы, 1 чоң кашык сабиз жана ашкабактын майдаланганы, 1 чоң кашык сливке керектелет. Төмөнкүлөрдүн баардыгын кошуп жакшылап аралаштырып аласыз дагы, бетиңизге 20 мүнөт коесуз. Андан соң жылуу суу менен жууп салуу керек. Аталган маска баардык түрдөгү бет терисине колдонсо болот. Бет терисине өтө пайдалуу маска. Активдешкен уголь табигый жана эффективдүү азык. Аны үй шартында маска катары колдонсоңуз болот. Тагыраак айтканда, ал бет терисиндеги сезгенген жерлерге пайдалуу. Андагы зат алмашууну жакшыртат. Беттин терисиндеги токсин, кир жана кара тактарды кетирет. Беттин өңүн бир калыпка келтирет. 1 таблетка активдешкен угольду алып, аны жакшылап майда кылып аласыз. Ага 2 чай кашык айран, 1 чай кашык лимон ширесин кошуп аралаштырасыз. Даяр масканы бетиңизге 15 мүнөт коюп, кийин жылуу суу менен жууп салуу керек. Аталган маска бет терисин жаңыртып, аны сонун кылып тазалоого жардам берет. Сулуудан жасалган маска. Сулуудан жасалган маска кургак беттер үчүн абдан пайдалуу. Ал үчүн бир аз өлчөмдөгү сулууну алып, аны жылуу сүткө кошуп, миксер менен аралаштырып аласыз. Маска даяр болгондон кийин бетиңизге 15 мүнөт коюп, жылуу суу менен жууп салуу керек. Ал эми бул рецепт майлуу жана аралаш беттерге арналат. Ал үчүн 1 чай кашык сулууну алып, ага 1 чай кашык сметана жана 1 чай кашык лимондун ширесин кошосуз. Даяр аралашманы бетиңизге сүйкөп, аны дагы 15 мүнөттөн кийин жылуу суу менен жууп салуу керек. Беттеги сепкилди кетире турган маска. Беттеги сепкилдер дерматологиялык оору же косметикалык дефект эмес. Ал негизинен урпактан урпакка берилүүчү нерсе. Анын алдын алып сепкилди кетирүүчү маскалар. Бадыраң маскасы. Бадыраңды майдалап, анын ширесин бөлүп аласыз. Ширесине марилени суулап, бетиңизге 15 мүнөт коюп коесуз. Андан кийин бетте жуугандын деле кажети жок. Кулпунай маскасы. Кулпунайды алып, аны вилка менен эзип аласыз. Ага майлууга сметана кошуп аралаштырып, бетиңизге маска жасайсыз. 20 мүнөттөн кийин жылуу суу менен жууп салуу керек. Куперозго каршы маска. Купероз бул бет терисиндеги кан айлануунун бузулуусу. Анда кеңейген кан тамырлар пайда болот. Косметологдор мындай шартта териге өтө этият мамиле жасоо керектигин айтат. Мисалга, бет куперозго кабылганда мончодогу ысык парга отурбоо керек жана бетке түрдүү катуу скрабтарды колдонбоо керек. Үй шартында оңой эле жасалуучу маска. Ал үчүн 1 дана картошканы аарчып, майда кылып өткөргүчтөн өткөрүп аласыз. Кийин ага С витаминин майдалап кошуп, жакшылап аралаштырып 5-6 мүнөт кое турасыз. Даяр масканы бетиңизге сүйкөп 20 мүнөттөн кийин жууп салуу керек. Андагы картошка бет терисин тартылыштырып, купероз болгон терини эс алдырып, аны кетирүүгө жардам берет. Терини агартып, бырышты кетирүүчү маска. Биз бүгүн сиздерге үй шартында жеткиликтүү азыктар менен жасалган масканы сунуш кылабыз. Аталган маска бетти агартып, бырыштарды жана тактарды кетиргенге жардам берет. Мисалга, мында колдонулган лимон тактарды кетирсе, айран бетти агартып, жумуртканын сарысы болсо бетиңизди тартылыштырат. Ал үчүн 2 чоң кашык үй шартында жасалган айранга 1 жумуртканын сарысын жана лимондун 5-6 тамчы ширесин кошуп аралаштырып аласыз.
Даяр болгон масканы таза бетке сүйкөп 20 мүнөттөн соң жылуу суу менен жууп салуу керек. Маскадан соң бетиңиз агарып, сонун болуп, териңиз тартылып, жылмакай болуп калганын байкай аласыз. Өзгөчө боюнда бар аялдардын бетине тактар түшүп кетет эмеспи? Ошондуктан ушундай маска аларга жардамга келет. Алоэ ширеси беттеги бырыштарды кетирет. Жүзүңүздө жаңы түшүп келе жаткан бырыштарды кетирүүгө болот. Ал үчүн алоэ гүлүнүн ширеси керектелет. Алоэ гүлүн ден соолукта, сулуулукта колдонсо болот. Мисалга, аял киши күн сайын күзгүгө көрүнгөндө өзүн сулуу сезгиси келет. Бирок жылдар өткөн сайын сулуу жүзгө дагы бырыштар түшө тургандыгын байкоого болот. Ага сиз маанайыңызды түшүрбөй, төмөнкү рецептти колдонуп көрүңүз. 2-3 дана алоэ жалбырагын кыркып, аны таза жууп алабыз. Кийин мурда кайнатылган, бирок муздаган 1 литр сууга салабыз. Ага салып дагы 5 мүнөт кайнатасыз. 5 мүнөттөн кийин сүзгүч менен алоэ гүлүн өзүнчө сүзүп аласыз. Даяр болгон суусундукту беттеги бырышка каршы лосьон катары колдонуп, жүзүңүздөгү майда бырыштардан арылыңыз. Бетти жашартуучу маска. Беттериңизди жашарткыңыз келсе, алма менен сметананын кошулмасын колдонуңуз. Анткени алманын курамы бетти жашартууга жардам берген түрдүү антиоксиданттарга бай. Бул маска ошол эле учурда беттеги кара тактарды кетирүүгө жардам берет. Ал үчүн бир алманы сырты менен кошо өткөргүчтөн өткөрүп аласыз. Кийин ага 1 чай кашык сметана кошосуз. Бул масканы бетиңизге 20 мүнөт коесуз. Андан соң жылуу суу менен жууп салуу кажет. Бет терисин жашартуучу эң оңой маскалар. Жүзүңүздөн нур төгүлүп, ажарыңыз ачылып турушун кааласаңыз, ал үчүн бет териңизге кам көрүп, түрдүү маскаларды колдонуп туруңуз. Бырышты кетирүүчү маска. Күрүчтү бардык эле тамакка салгандан мурун суу куюп чылап коюңуз. Бир аз убакыт өткөндөн соң суусун башка идишке куюп аласыз. Ошол күрүчтүн суусу менен күнүнө 2 рет бетиңизди жууп, кийин таза суу менен тазалап жууп коесуз. Мындай ыкма бетиңизди агартып, бырыштарды кетирүүгө жардам берет. Петрушка маскасы. Негизи эле көк чөптөрдүн организмге тийгизген пайдасы зор. Ал үчүн бир дана петрушканы майдалап, ага бир аз лимон ширесин тамчылатып, кийин бетиңизге 20 мүнөт коюп коесуз. 20 мүнөттөн соң жылуу суу менен жууп салуу керек. Бул маскадан соң бетиңиз агарып, жашарып, сонун болуп калат. Бетиңиздеги такты кетирүүгө көк чай жардамга келет. Жөнөкөй эле көк чайдын кандай пайдасы бар экенин билесизби? Көк чай бетти агартууга, терини нымдандырууга, клеткаларды ачканга жардам берет. Беттеги так менен бездерден арылтуучу маска. Косметолог адистер бет терисиндеги ашыкча бездер менен күрөшүү үчүн күнүнө 2 рет көк чай ичүүнү сунуш кылат. Себеби көк чай ичтеги ашыкча шлактардан арылтат. Беттеги айрым тактар сиздин ички органыңыздын бузулуусунан пайда болгондугун дарыгерлер эскертет. Буга утурлай сиз атайын маскада колдонсоңуз болот. Ал үчүн көк чайды демдеп, ал муздаганда муздаткычка салып, кубик кылып тоңдуруп аласыз. Дал ошол тоңдурулган кубиктер менен күнүгө таңертең бетиңизге сүртөсүз. Ар түрдүү бет терисинен арналган маска. Ал үчүн сизге көк чай менен бал керектелет. Ысык сууга 5 грамм көк чай жалбырагын салып, 10-15 мүнөт күтүп турасыз. Андан кийин көк чайды өзүнчө бөлүп алып, аны 20 грамм бал менен аралаштырасыз. Даяр болгон масканы бетиңизге 10 мүнөт коюп, кийин жылуу суу менен жууп салуу керек. Бул масканы жумасына 2 рет кайталасаңыз болот. Терини сергитүүчү маска. Бүгүн биз сиздер менен терини сергитүү, нымдаштырып, жылмакай кылып койгон маска менен бөлүшөбүз. Ал үчүн бизге кызыл шарап, какао жана алма керектелет. Кызыл шарапта тери үчүн пайдалуу зат бар. Ал антиоксидант катары теринин картаюусун алдын алат. Биздин бетибизде радикалдар бири-бири менен кагышкандан улам тез картаюуга дуушар болот экенбиз. Ага стресс, чылым чегүү, туура эмес тамактануу, химикаттар таасир этет. Какаонун дагы курамында витаминдер көп жана бет терисин сонун кылып тазалайт. Алмада болсо темир, калий жана С витамини көп. Мына ушулардын бардыгын кошсок, терини нымдаштыруучу, тазалоочу сонун маска пайда болот. Алгач алманы кашык менен кырып алып, ага какао менен 2 аш кашык шарапты кошуп аралаштырып аласыз. Даяр масканы бетиңизге 15 мүнөт коюп, кийин жылуу суу менен жууп салуу керек. Андан соң бет териңизге ыңгайлуу крем сүйкөп коесуз. Аталган маска бет терисин тартылыштырып, аны сонун кылып тазалап, жылмакай кылып коет. Кургак териге ар дайым нымдуулук кажет. Мындай териге нымдаштыруучу гана крем сүйкөп туруу жетишсиз. Себеби кургак бет эрте картаюуга жакын болот экени баарыбызга маалым. Ошондуктан ага жумасына 1-2 жолу курамында өсүмдүк майлары, витаминдер бар заттардан маска жасап туруш керек. Мындай маскалар көбүнчө сүт, быштак, айран, жумуртканын сарысы, түрдүү майлардан жасалат.